Assalamu alaikum, Машина Кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бул видеодо ушул Бекмамат Осмоновду бойлой Ак Тилек айланпасына чейин ушул Кулатов кичи районунан баштап ошол жака чейин жөө жүрүп, сиздерге деталдуу эмне өзгөрүүлөр болгонун көрсөтүп кетейин деп чечип атам. Бүгүн 7 апрель 2025 жыл. Бул Бекмамат Осмонов, бул жак болсо Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн кесилиши. Өзгөрүүлөр бар. Азыр ушундай эле жөө жүрүп Ак Тилек айланпасына чейин толук түрдө токтоло бербейбиз. Айрым жерлеринде мындай өзгөрүүлөр бар жерлерди көрсөтүп кете берем. Себеби үзбөстөн тартсак жарым сааттан ашып 1 сааттай болуп кетет. Дээрлик видеобуз. Бул жакта ушул Нурзаман көп кабаттуу үйү. Ошол баягы сода ылдыйкы кабаттар ошол сода күркөлөрүнө берилген. Дээрлик алар деле толуп калыптыр. Ленингтин ачылган дүкөнү бар. Үмүт сода борбору, KFC, Борсок жана башка ушундай сода күркөлөр турат. Жинат рестораны. Бул жак болсо Кулатов кичи райондогу көп кабаттуу үйлөр. Жолдун аркы бети. Бул асфальтталган тротуар 2 жылдай болуп калды. Мындай турасы деле кенен. Ушундай вело жолго жасап койгону да бир бурчун жасап койсо болот деп ойлойм. Кыргызстан. Азыр Нышанов атындагы мектеп тарапка кетип атабыз. Нирвана ошол кафеси. Анан бул жакта могу аялдамадагы бирок дизайны жакшы эле чыккан. Мындай жакындатып көрсөтөйүн. Үстү LED экран жарнамалык. Астыдагы мындай под мебель болуп, обшивкаланып жасалган. Бул жакта ошол МК Групп курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үй. Көпчүлүгүбүзгө белгилүү болуп калган ошол олигарх рестораны ушул жак. Өрт өчүргүч унаасы да азыр мындай
бат жүрүп баратат экен бир жерге. Баратат окшойт. Кырсык болду. Анан кийин ушул тротуарды караңыздар да, эми аябай сон болуп калган. Азыр эң жакшы өзгөрүүлөр болгон жерди көрсөтөмүн. Аябай керектүү тротуар болчу эле бул. Жакындап калдык. Жолдун арка бетинде дагы ошол жерден рельефин оңдоп түзөө иштери жүрүп атат экен. Тегиздөө деген. Ал жака да ошол тротуар. Жасалабы. Мына чет өлкөдөн келген биздин бул дагы алейкум ассалам. Туристибизби, коногубуз. Мына көрдүңүздөр, ушул жаңы салынган тротуардан басып келатат. Аябай сонун жакшынакай. Эски тротуардан да бул дагы да кененирээк. Мына эски тротуар. Анан бул жаңы тротуар. Анан мынандай арчалар да эгилиптир, отургузулуп. Сонун өтө керектүү тротуар болчу эле ушул. Ошол Кулатов Анар кичи району менен Актилек кичи району менен Дыйкан кыштак кичи район байланыштырган ушул тротуар. Дагы да менин оюмча ошол жарыктандыруу жагында карап койсо жакшы болот эле. Себеби кечке маал ушул оштун тургундары, коноктору дагы мындай жарыкта басып сейилдегенге жакшы шарт болот эле. Анан ушул арыктарда да лоток маселесин карашса керек, ал да керектүү. Караңыздар, канча адам басып атат. Азыр саат 4-төн 40 мүнөт өтүп калды күндүзгө. Эки жагынан тең тротуар жасалса, ошол эле вело жолду жасап койсо аябай сонун болот. Айтмакчы, могул жерде мынакей эски баягы тал сыяктуу бактарактар бар эле. Ошолор дагы алынып, мына көчө дагы кыйла кенен болуп калды, көрүнүп калды да. Артезетти болсо чүкүрү сатып аткан. Чүкүрү чыгып калыптыр, чүкүрү сатып атышат. Анан ушундай тротуарлар, вело жолдор көп болсо, менин оюмча, мисалы үчүн кыска аралыкка
адамдар деле унасын айдабай эле мындай жакшынакай жол тротуарлар болсо, өздөрү деле же болбосо велосипедте отуруп алып эле тээп ошол бара турган жерине жетсе дагы болот. Бул дагы ошол транспорттун азаюусунун бирден бир себеби дагы ушундай жаңы жол тротуарлар салынуусу. Анан ошону менен бирге мынакей экология да жакшы да, ден соолукка да жакшы. Ошол шаардын тургундарына басып сейилдеп жүргөндө ушу комментарийге активдүү катышып аткан биздин көрүүчүлөрүбүзгө да ыраазычылык билдиребиз. Ушундай өзүнүн ойлорун жазышып, ар бир көрүп аткан көрүүчүлөр өзүңүздөрдүн ошол пикириңиздерди жазып кетиңиздер. Ушундай өзгөрүүлөр жөнүндө. Анан кайсыл жакты кийинки видеолордо тартайын, көпчүлүк суранган жактарды ошол жакка барып тарткан аракет жасаймын. Комментарийге жазып коюңуздар. Анан Мамыров көчөсүн дагы көбү суранып атат. Кийинки видеобуз ошол Мамыров көчөсүндө болот. Ак Тилек айлампасынан ошол Ноокат дөңчөсүнө чейин ушундай эле жөө жүрүп, деталдуу кылып тартамын. Уна менен жүрсөк бат эле мынандай бир аз моменттер түшүнүксүздөй эле болуп калат экен. Ошон үчүн жөө жүрүп, бул жакта канализация колодецтерин койгон окшойт. Жөө жүрүп сиздерге ушундай маалымат бере кетемин. Бул жакта дагы өмүр тротуар болгон эмес, тротуардын ты тамгасы дагы жок эле. Көпчүлүгү бул жакка чыгып, огород кылышып, же тосмолорду коюп, кашаларды кылып. Мындай талкаланган бетондордун калдыктарын таштандылар дагы ушинтип түптөп алып кетип атышат экен. Жолдун ошол аркы бетинде карасаңыздар, кыйла чоң кенен жер бар. Бул жакты дагы ошол мэрибиз Жеңишбек Шермаматович аллея кылса болот деген ойлорун айткан. Аллея болсо да аябай жакшы, чоң кенен жер. Эки капталынан тең ушундай бетон бордюрлары коюлуп,
Assalamu alaikum. İşiңер идеялы болсын. Жақсы іштер болып жатыр. Қачанға бүтөйүн деген пландар болуп атат? Тротуар. Планда иш көргүлөт. Бир 10-15 күн ичинде бүтүп каласыңарбы мындай караганда? Ушундай темпте иштесеңер. Жакшы, жакшы. Мынакей. Бул жакка чейин келиштир азыр. 2 капталынан тең бордюрларды коюп аткан иштер жүрүп атат. Bir ayda бүтүп алыш керек менин оюмча. Ушундай темпте кетсе, күн да ысып калды. Мына шагыл жаткыруу иши уже жүрүптүр. Анан кийин үстүнөн дагы бир катмар ошол шагыл төшөп, анан кийин каток менен жүрүп туруп тегиздеп туруп асфальт басыша керек. Мына шагыл ушул жерден баштап түгөнүп калды. Бул жагы ушундай абалда болуп атат. Анан могу курулуш деле өз негизи бузулуптур. Мындай каркас пескоблок дуалдары эле калыптыр. Булар да алынгандан кийин анан жогору карай кете берсе керек. Тротуар. Жак тротуар кандай болот? Билбедим, бирок бир бурчу бузулуп тур бул жакта дагы. Бул жак мектеп Кыргыз-Түрк достук атындагы мектеп лицейи номер 52. Жогору жактагы имарат шаардык оорукана, аябай чаң болуп атат. Жана бала бакча. Биз ошол снос иштерин тартып баштаганда биринчи алгачкы видеолор ушу жерден башталган. Ушу жерден мындай 2 кабаттуу чакан мындай сода күркөлөр бар эле. Алар алынды. Ар-Рохма мечити бул жакта. Актилектен. Анан да ушул жакта ошо айлампага чейин бойлой бактарактар бар эле, талдар көбүнчөсү эгилген. Алар да кыйылып, бул жакка чыгып кеткен ошо тосмолор дагы алынып коргондор. Дээрлик мындай караганда тротуарга деле даяр болуп калыптыр жер.
Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул Ак Тилек айланпасына дагы келип калдык. Ошол видеонун башында айтканымдай, кийинки видеобуз ушул айланпадан күнчыгыш тарапка көздөй барабыз. Мамыров көчөсүн бойлоп ошол Ноокат өңчөсүнө чейин, курулуш материалдар базарына чейин ушундай видео кылып тартамын. Деталдуу сиздерге көрсөткөнгө дагы аракет жасайбыз. Кайсыл жактан көрүп атканыңыздарды дагы жазып коюңуздар комментарийде. Кайсыл өлкөдөн, кайсыл шаардан. Ар бир видеобузду көрүп атканда дагы лайк басып, комментарий жазып койууну унутпаңыздар. Ошубуз дайыма ушундай өзгөрүүлөрү жакшы тарапка болсун, өнүгүү тарапка болсун.